Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күнгө даярдап чыккан жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан биздин Сокол Медиа YouTube каналына катталып, пикир калтырганды унутпаңыздар. Бүгүн 10 февралда саат 11:24 Кыргызстандын түштүгүндө күчү 4,2 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Европанын жер ортолук деңиз сейсмология борборунун сайтынан маалыматталды. Жарыяланган маалыматтарга караганда жер титирөөнүн очогу 1 чакырым тереңдикте, Ош шаарынан 100 чакырым түндүк чыгышта, өзгөндөн 70 чакырым алыстыкта жайгашкан. Учурда мыйзамсыз курулуш боюнча 87 объекттин иш сотко каралып жатканы белгиленди. Бишкекте курулуп жаткан үйлөр 9 балдык жер титирөөгө туруштук берет. Бул тууралуу Мамлекеттик курулуш агенттигинин Бишкек шаардык архитектуранын көзөмөлдөө жана курулуш башкармалыгынын башчысы Талант Иманакун уулу билдирди. Парламенттин мекенчил депутаттар тобунун жыйынында эл өкүлү Айбек Осмонов республикадагы көп кабаттуу турак жайлардын сейсмикалык туруктуулугун жөнүндө сураган. Жер кыртышына жараша болот. Негизинен 8-9 балга чейин туруштук бере тургандай болуп эсепке алынат. Ошого ылайыктуу экспертизалык кортутуунун негизинде курулуш иштери башталат. 9 балга чыдай турган болуп курулат, деди Иманакун уулу. Ошондой эле ал учурда мыйзамсыз курулуш боюнча 87 объекттин иш сотто каралып жаткандыгын, анын 36-сы Бишкек шаарында экенин айтты. Белгилей кетсек, Түркия миңдеген адамдын өмүрүн алган зилзаланын кесепетинен улам коомчулук Кыргызстандагы үйлөрдүн сапаты тууралуу талкуу көңүл чордонуна чыкты. УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Оштун Өзгөн районунда Кадыр Досоновдун Женга кайманаты менен белгилүү уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү кармалды. УКМКнын басма сөз кызматы билдиргендей, кылмыш жаза кодексинин 170-беренесин адам урдоон боюнча кылмыш иши жасагандыгы үчүн Баткен райондук соту тарабынан 2021-жылы издөөгө алынган. Кармалган адам Баткен райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, ыкчам иликтөө иш-чаралары уланууда. Бишкекте 14 жаштагы окуучу кыз курулуш бүтө элек көп кабаттуу үйдөн секирип кетүүгө аракет кылган. Бул тууралуу маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан тастыктады. Айны көчөсүндөгү жашы жете элек кыз курулуп жаткан үйдүн 6-кабатына секирүүгө аракет кылган. Окуя болгон жерге куткаруучулар жана полициянын экипажы жөнөп кетти деп айтылат редакциясынын маалыматында. Куткаруучулар жашы жете элек баланы түшүрүп, укук коргоо кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Окуянын себептери иликтенип жатат. Башына ок тийип, оор абалда түшкөн жаранды кыргызстандык врачтар сактап калды. Окуя Жалал Абад облусунда орун алып, ошол эле жерде операцияны тез арада жасоого мажбур болушкан. Себепке ылайык операция ийгиликтүү өтүп, пациент аман калган. Бизге жеткен маалыматтарга ылайык оорукчандын абалы туруктуу. Ош облусунда Кыргызстандан Өзбекстанга өтүүчү жер астында өтмөк табылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттин комитетинин чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык өтмөк чек арага жакын жайгашкан үйлөрдүн биринен табылган. Түштүк Фергана каналынын астынан өтүп, Өзбекстан Республикасынын айылдарынын бирине киргени аныкталган. Шаты менен жабдылган өтмөктүн бийиктиги 1,5 метр, туурасы 80 сантиметрге чейин, алдын ала маалыматтар боюнча узундугу 200 метрге чейин жеткен. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы жана УКМК тарабынан тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Чүй районунда 8-10 февралда притон аталышындагы рейдтик иш-чара өткөрүлдү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, милиция кызматкерлери билим берүү, социалдык өнүктүрүү жана саламаттык сактоо бөлүмдөрүнүн кызматкерлери менен биргеликте райондун аймагында жашы жете элек кыздарды сойкулукка тартууга бөгөт коюу жана жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча рейд өткөргөн. Иш-чаранын максаты жашы жете элек кыздардын сойкулук кылууга тартуу фактыларын болтурбоо, турмуштук оор абалда турган жашы жете электердин жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү аныктоо. Рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө район аймагындагы Жаңы жол интернатынын тарбиялануучуларына жана мектептердин окуучуларына түшүндүрүү иш-чаралары жана лекциялар өткөрүлдү. Ошондой эле турак жайсыз караусуз калган өспүрүмдөрдүн аныктоо максатында коомдук жайлар, кафе, ресторандар, түнкү барлар, мейманкалар текшерүүгө алынды. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол Медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.